Түндүк Корея бүтүндөй дүйнө тааныган, бирок ошол эле учурда эң аз маалымат чыккан мамлекеттердин бири. Көпчүлүк адамдар бул өлкө тууралуу ойлогондо дароо эле ядролук ракеталарды, аскердик аппараттарды жана кимдердин үй бүлөсү жөнүндө таң калыштуу жаңылыктарды эстешет. Бирок бул өлкөдө күн сайын жумушка барып, бала тарбиялап, үй бүлөсүн багууга аракет кылган 26 миллион жөнөкөй адам жашайт. Эң кызыгы, алардын күнүмдүк жашоосу сырттагы дүйнө элестете алгандан да башкача. Айрым мыйзамдар жана эрежелер ушунчалык катаал болгондуктан аларды биринчи жолу уккан адам ишенүүсү кыйын. Бирок бул ойдон чыгарылган окуя эмес. Ассалому алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүн биз интернеттеги ушактарды же текшерилбеген окуяларды эмес, Түштүк Кореяга качып өткөн 34 миңден ашык түндүк кореялык качкындардын көрсөтмөлөрүнө, Бириккен Улуттар Уюмунун жүздөгөн барактан турган расмий баяндамаларына жана эл аралык укук коргоо уюмдары тарабынан тастыкталган фактыларга таянып, Түндүк Кореянын эң каардуу мыйзамдары тууралуу айтып беребиз. Кээ бирлери сизге мүмкүн эместей сезилиши мүмкүн, бирок бул мыйзамдар дал азыр миллиондогон адамдардын жашоосун аныктап жаткан реалдуу чындык. Биринчи мыйзам — милдеттүү аскердик кызмат. Дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө аскердик кызмат 1 же 2 жылга созулат. Айрым мамлекеттерде ал таптакыр ыктыярдуу негизде жүргүзүлөт. Бирок Түндүк Кореяда бул система таптакыр башкача иштейт. Бул өлкөдө эркектер орточо эсеп менен 10 жылга чейин кызмат өтөйт. Ал эми аял кишилер 7 жылга чейин милдеттүү түрдө аскердик кызмат өтүшөт. Башка өлкөлөрдө эркек кишилер дагы 7 жылга чейин армияга барбай жатканда, бул өлкөдө бир гана аял кишилер 7 жылга чейин милдеттүү түрдө кызмат өтөп келет. Бул дүйнөдөгү эң узак милдеттүү аскердик кызматтардын бири болуп саналат. Өзгөчө аялдардын абалына көңүл бура кетели. Дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттеринде кыздар мектепти бүткөндөн кийин университетке тапшырып, кесип үйрөнүп же карьерасын башташат. Ал эми Түндүк Кореяда миңдеген кыздардын жашоосунун эң маанилүү жылдарын казармада өткөрүүгө мажбур болушат. Алардын көбү жарандык жашоого кайтып келгенде, армиядан кайтып келгенде 24 жашка чыгып калган болот жана бул аралыкта билим алуу же кесип өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырашат. Качып чыккан аскер кызматкерлеринин жана эл аралык укук коргоо уюмдарынын баяндамаларына ылайык, казармалардагы жашоо өтө оор, тамак аш тартыштыгы, катуу тартип жана физикалык жазалар көп кездешет. Армияда кызмат өтөгөн аял кишилерге каршы офицерлер тарабынан зордук зомбулуктар көргөзүлөт деген фактылар дагы бар. Мындай шартта жөнөкөй жоокердин укугун коргоо дээрлик мүмкүн эмес. Анткени аскердик системада офицердин сөзү чечүүчү мааниге ээ. Албетте, бул өлкөдө эркектердин абалы дагы жеңил эмес. Алар 10 жыл бою өзүнүн өмүрүнө мамлекетке арнашат. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча калкы болгону 26 миллионго жакын болгон Түндүк Кореяда 1 миллион 300 миң активдүү аскер кызмат өтөйт. Бул дүйнөдөгү эң ири армиялардын бири болуп саналат. Натыйжада өлкөдө дээрлик ар бир үй бүлөдөн бир адам аскердик кызмат өтөп жүргөн болот. Түндүк Кореяда аскердик кызмат жөн гана милдет эмес, ал миллиондогон адамдардын жашоосунун 10 жылга жакын бөлүгүн мамлекеттин толук көзөмөлүнө өткөрүп берген өзүнчө жашоо формасы болуп саналат. Кийинки мыйзам — бийликти сындоого тыюу салуу. Дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө президентти же өкмөттү сындап коюу кадимки көрүнүш болуп эсептелинет. Кээ бир мамлекеттерде саясатчылар тууралуу тамашалар күн сайын телевидениядан да көрсөтүлүп келет. Бирок Түндүк Кореяда мындай нерсени элестетүү дагы мүмкүн эмес. Бул өлкөдө кимдердин үй бүлөсү жөн гана мамлекет башчысы эмес, кол тийгиз саясий символ катары көрсөтүлөт. Алар тууралуу терс пикир айтуу, мамлекеттик идеологияны сындап сүйлөө же бийликке каршы сөздөрдү таратуу өтө оор кылмыш катары каралат. Бириккен Улуттар Уюмунун жана эл аралык укук коргоо уюмдарынын баяндамаларына ылайык, Түндүк Кореяда саясий кылмыштар үчүн адамдар эмгек лагерлерине жөнөтүлүп, айрым учурларда өтө катаал жазаларга дагы кабылышат. Өлкөдө эл алдында өлтүрүлгөн ачык өлүм жазалары тууралуу көптөгөн күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү дагы документтештирилген. Мындан сырткары, Түндүк Кореяда өлкө жетекчилеринин сүрөттөрүнө дагы өзгөчө мамиле талап кылынат. Алар түшүрүлгөн гезиттерди бүктөп таштоо, сүрөттү бузуу же этиятсыз мамиле кылуу дагы олуттуу тартип бузуу катары кабыл алынат. Мектептен баштап эле жарандарга жетекчилерди сыйлоо мамлекеттик милдет катары үйрөтүлөт. Бирок Түндүк Кореяда жөн гана унчукпай жүрүү, эгерде сен бийликке каршы болсоң эч нерсе дебей үн чыгарбай коюу дагы бул жетишсиз. Мамлекет адамдардын сөздөрүн гана эмес, эмоцияларын дагы көзөмөлдөөгө аракет кылат.
2011-жылы өлкөнүн мурдагы лидери Ким Чен Ир каза болгондо бүт өлкө боюнча расмий аза күтүү жарыяланган. Миллиондогон адамдар көчөлөргө чыгарылып, камералардын алдында ыйлап жаткан кадрлар бүт дүйнөгө көрсөтүлгөн. Бирок качкындардын жана укук коргоо уюмдарынын маалыматына ылайык, ошол күндөрү жетиштүү деңгээлде кайгырып көрүнбөгөн айрым адамдар суракка чакырылып, жазаланган учурлар дагы болгон. Демек, президенттин өлгөндүгүнө кайгырып ыйлабагандыгың үчүн гана сени жазалап жатат. Ушул себептен Түндүк Кореяда адамдар көп учурда чыныгы сезимин эмес, мамлекет көргүсү келген сезимди көрсөтүшөт. Ким Чен Ын эл алдына чыгып сүйлөп жатканда дагы адамдар анын алдында ыйлап жиберишет. Ыйлап жибергендигинин себеби ал Ким Чен Ынды катуу сыйлаганында эмес, андан катуу коркконунда. Демек, сен эгерде кимдердин үй бүлөсүн сындап койсоң, анда сен заматта жоопко тартыласың. Жана эң оор, эң каардуу мыйзамдар дал ушул бийликти сындаган учурда күчүнө кирет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Кыргызстанда каалаган убакта билет сатып алып, дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө учуп кетүүгө болот. Туркиядагы, Германиядагы же Америкадагы жакындарыңа 1 мүнөттө телефон чалып, интернеттен каалаган кинону же сериалды көрө аласыңар. Бул биз үчүн ушунчалык кадимки көрүнүш болгондуктан көпчүлүк адамдар анын баркын дагы сезишпейт. Бирок Түндүк Кореяда ушул жөнөкөй көрүнгөн аракеттердин ар бири мамлекет тарабынан эң оор кылмыш катары каралат. Айрым учурларда анын жазасы түз эле өлүм болот. Түндүк Кореядан мамлекеттин уруксатсыз чыгып кетүү мыйзам боюнча мекенге чыккынчылык деп эсептелинет. Чек арадагы аскерлерге качууга аракет кылган адамдарды кармабай эле атууга уруксат берилген. Өзгөчө Түштүк Корея менен болгон чек ара дүйнөдөгү эң катуу кайтарылган аймактардын бири болуп саналат. Ал миңдеген миналар, тикенек зымдар, байкоочу мунаралар жана куралчан аскерлер менен курчалган. Ошого карабастан миңдеген адамдар өмүрүн тобокелге салып качууга аракет кылышат. Түштүк Кореянын расмий маалыматына ылайык бүгүнкү күнгө чейин 34 миңден ашык Түндүк Кореялык качып чыгып Түштүк Кореяга жайгашкан. Алардын көбү Кытай аркылуу миңдеген чакырым жолду жашыруун басып өтүшкөн. Эгер качкандар Кытайда кармалып калса, көп учурда кайра Түндүк Кореяга өткөрүлүп берилет. Ал жакта аларды сурак, кыйноо, эмгек лагерлери жана катаал жазалар күтүп турат. Чет өлкөгө телефон чалуу дагы өтө оор кылмыш болуп саналат. Өлкөдө уюлдук байланыш бар болгону менен ал дүйнөдөн толугу менен бөлүнгөн. Түндүк Кореялык номерлер аркылуу чет өлкөгө чалууга мүмкүн эмес. Чек арага жакын жашаган адамдар Кытайдын жашыруун телефондорун колдонуп, жакындары менен байланышууга аракет кылышат. Бирок мындай адамдарды издөө үчүн атайын коопсуздук бөлүмдөрү күнү-түнү иштейт. Чет өлкөгө телефон чалгандыгы үчүн гана адамдарды эл алдына чыгып атып өлтүргөн учурлардагы факты катары катталган. Бирок бийлик эң көп корккон нерсе бул маалымат. Ошондуктан Түндүк Кореяда чет элдик тасмалар менен сериалдарды көрүүгө дагы өтө кооптуу. Айрыкча Түштүк Кореянын кинолору жана сериалдары үчүн жаза өзгөчө катаал. 2020-жылы кабыл алынган мыйзам боюнча мындай материалдарды таратуу мамлекетке каршы кылмыш катары каралат. Эгерде мамлекетке каршы кылмыш кыла турган болсоң, сени албетте өлүм жазасы менен жазалайт. Бириккен Улуттар уюмунун баяндамаларында болгону бир нече Түштүк Кореялык сериалды көчүрүп таратканы үчүн жаш жигит эл алдында өлүм жазасына тартылганы көрсөтүлгөн. Атыгул өспүрүмдөр дагы чет элдик сериалдарды көргөнү үчүн оор жаза алышкан учурлар бар. Мунун себеби жөнөкөй. Диктатордук бийлик үчүн курал же армиядан да коркунучтуу нерсе чындык. Анткени Түштүк Кореянын сериалдарын көргөн адам өзү менен бир тилде сүйлөгөн элдин таптакыр башка жашоодо жашап жатканын көрөт. Алар эркин саякат кылышат, интернет колдонушат, каалаган оюн айтышат жана бийликтен коркпой жашашат. Ошондо сөзсүз бир суроо жаралат. Эгерде алар ушундай жашап жатышса, анда эмне үчүн биз мындай жашай албайбыз? Ал эми Түндүк Кореяда мындай суроону берүү эң коркунучтуу кылмыштардын бири болуп эсептелинет.
Dünyanın değerlik bardık өлkөлөрүндө мыйзамдын эң негизги принциби бар. Кылмыш үчүн аны жасаган адам гана жооп берет. Атасынын күнөөсү үчүн баласы же баласынын катасы үчүн ата-энеси соттолбойт. Бул бүгүнкү цивилизациянын эң жөнөкөй эрежелеринин бири. Бирок Түндүк Кореяда бул принцип таптакыр жок. Бул өлкөдө көп жылдан бери 3 муунду жазалоо деген коркунучтуу мыйзам иштеп келет. Эгерде адам мамлекетке чыккынчылык кылды деп шектелсе, бул мамлекетте эң оор кылмыштардын бири болуп эсептелинет. Жана өлкөдөн качып кетсе же бийликке каршы сөз айтса дагы, анда аны эң оор жаза менен жазалайт. Аны өлүм жазасына тартып койсо эле, бул эң оор жаза болуп калбайт. Аны менен кошо анын үй бүлөлөрүндө кошо жазалоо керек. Кээде кичинекей балдар дагы ошол эле күнү жоопко тартылып, дайынсыз жоголот. Андан кийин бул адамдар саясий концлагерлерге жөнөтүлөт. Ал жакта кайра кайтып келгендер дээрлик жок. Качкандардын көрсөтмөлөрүнө ылайык лагерлерде адамдар көмүр шахталарында, талааларда жана оор өндүрүштөрдө күн сайын мажбурланып иштетилет. Тамак аш жетишсиз, медициналык жардам дээрлик жок. Ал эми качууга аракет кылгандар дароо атылат. Эң коркунучтуусу, адам өзүнүн эмес, башка бирөөнүн күнөөсү үчүн жазаланат. Мисалы, эгер атасы Түштүк Кореяга качып кетсе, анын артында калган балдарды лагерлерге жөнөтүлөт. Эгер чоң атасы бийликке каршы сүйлөдү деп айтылса, анын неберелери дагы ошол күнөөнүн жазасын тартат. Ушул себептен Түндүк Кореяда адамдар өз ойлорун гана эмес, өз туугандарынан дагы коркуп жашашат. Анткени бир адамдын аракети бүтүндөй үй бүлөнүн тагдырын талкалап коюшу мүмкүн. Бул система жөн гана жаза эмес, бул элди коркутуу аркылуу башкаруунун эң катаал куралы болуп саналат. Себеби адам өз өмүрү үчүн гана эмес, ата-энеси, балдары жана неберелери үчүн дагы коркуп жашайт. Дал ошондуктан көпчүлүк түндүк кореялыктар режимге каршы үн чыгара албай жашап келишет. Кийинки мыйзам кесибиңди сен эмес, мамлекет тандайт. Аскердеги 10 жылдык кызматты бүтүргөндөн кийин көпчүлүк адамдар эми өз жашоомду баштайм деп ойлошу мүмкүн. Кесип тандайм, үй бүлө курам, каалаган жумушума орношом деп үмүттөнөт. Бирок Түндүк Кореяда мындай тандоо дээрлик жок. Бул өлкөдө сенин келечегиңди сен эмес, мамлекет чечет. Аскерден кайтканыңдан кийин атайын мамлекеттик органдар ар бир адамды өлкөнүн муктаждыгына жараша жумушка бөлүштүрөт. Кимдир бирөө шахтага жөнөтүлөт, кимдир бирөө заводко дагы, бирөөсү болсо курулушка же талаага жөнөтүлөт. Сенин эмнени каалаганың эч кимди кызыктырбайт, кандай таланттуу болгонуң дагы маанилүү эмес. Мамлекет сени кайсыл жерге дайындаса, ошол жерде иштөөгө милдеттүүсүң. Эң жакшы кызматтар дээрлик дайыма бийликке жакын адамдардын балдарына тиет. Ал эми карапайым үй бүлөлөрдүн балдары көп учурда эң оор жана эң аз айлык төлөнгөн жумуштарга жөнөтүлөт. Бул системадан баш тартуу дээрлик мүмкүн эмес. Эгер мамлекет дайындаган жумуштан баш тартсаң, жумушка чыкпай койсоң же өз алдынча башка жакка кетүүгө аракет кылсаң, бул жөнөкөй тартип бузуу эмес, бул мамлекеттик мыйзамды бузуу катары каралат. Мындай адамдарды түзөтүүчү эмгек лагерлерине жөнөтүшөт. Ошентип Түндүк Кореяда адам төрөлгөн күндөн тартып мамлекеттин көзөмөлүндө жашайт. Башкача айтканда, көпчүлүк адамдар үчүн бул өлкөдө эң чоң жетишпеген нерсе акча дагы эмес, технология дагы эмес, жана өнүгүү дагы эмес. Эң чоң жетишпеген нерсе бул таңдоо укугу. Дүйнөнүн башка жерлеринде адам өзү кайсыл кесипти тандай турганын, кайсыл өлкөгө барарын, кандай күнөө көрөрүн же кандай ой айтарын өзү чечет. Ал эми Түндүк Кореяда бул чечимдердин дээрлик барын мамлекет кабыл алат. Мына ошондуктан көптөгөн качкындар бир эле сөздү кайталашат. Биз жакырчылыктан эмес, эркиндик жок болгондуктан качып кеттик деген сөздү кайталап келишет. Достор, биздин видео соңуна чыкты. Дагы кайсыл өлкөнүн эң катаал мыйзамдары тууралуу видео чыгаралы, аны комментарийге жазып калтырыңыздар. Сиздер менен Шамиров болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.